Menin birinci mugalimim atam bolgon. Es tutum. Çıgarmany жазган Зыйнакан Пасаңова. Okugan Үн Коштопова жолоштурган Эрнис Кыяз. Мен турмуштун кайтпайын кай жолудан мөөрөй утуп же томсоруп кургол көңүлүмдө атам арнап тургузган эстеликке алып келет баардык жол. Атам мен бала чагымда эле кызым журналист болот деп көп айтчу. Бул анын аyoolu тилеги беле же табигаты рулугон касиеттин жылт эткен учкунун байкап айтканбы? Айтор атамдын оозуна сала бергендей, калемгерлик кесиптин ысык сугун көтөрүп келатканыма чейрек кылымдан ашты. Бул жылдары ой элегимден, жүрөк сезимден өткөрүп нелер жөндө гана жазбадым. Айрыкча калемди күүлөп, акылыма жем таштап, шыгыма шык кошкон сүйүктүү темам улуу замандаштарым, залкар инсандар же жөн эле карапайым жакшы адамдар жөнүндө көп эле баяндадым. Бирок көңүлүмө көп жылдар бою багып жүргөн ушул эскерүүнү баштоого даабай, бир чети өз атам жөнүндө шардана кылып жазууну өрөскелдик деп ойлоп, жүрөк талабымды күч менен басып келгениме өкүнөм. Доорлор алмашып, атам жашаган кайталангыс мезгил тарыхтын бир бүктөмүндө эскирип, кийинки муундар үчүн анын жашоо маңызы, бүт өмүрүн арнаган улуу иштердин мааниси жоголду деген кыска оюм да буга себепкер болгондур. Бирок эс акылың жетилип, турмуштук тажрыйбаң арткан сайын аталардын акылына кайра кайрылып, тамырың кайдан өнүп чыкканын билгиң келет экен. Өмүрдүн туу белесинде туруп, артка алдыга саресеп сала карап калган маалымда жашоомдо эң башкы мугалимдерим жана улуу устаттарым бул жанда жок акылгөй жана баласаак ата-энем болгонуна ынанам. Бүт өрөнгө таанымал өрнөктүү өмүрдүн ээси атам Пасаң Кошкорбаев мага гана эмес, 40 жылдык педагогдук ишмердүүлүгүндө жүздөгөн окуучулардын жүрөгүндө агай жана устат бойдон сакталып калганына мезгил күбө. Айылда өзүнүн кыйыл эле улуу аксакал кишилер атамды агай дешчү. Атынан айтышпай агай дешкенинде өтө чоң ызаат сезилчү. Алардын көбү атамдын алгачкы окуучулары болушкан. 1931-жылы 18 жашында алыскы Алай районунун Бийик Тоолу Мурдаш кыштагында биринчи жолу мектеп ачып, 17 адамды окууга тарткан экен. Мезгил саргайткан өздүк архивинде бул жөнүндө өз колу менен жазган так маалыматтар бар. 1931-32 окуу жылында Мурдаш айылынын Кызыл Булак участкасында Шиштөбө тоосунун түбүндө Чопок Сурановдун там үйүндө биринчи мектеп ачып, алгач 17 баланы окутканмын. Мектепке Мурдаш айылынан башка 6-12 чакырым алыстагы Бүлөлү, Акчукур, Жаншоро, Күңелек, Согонду кыштактарынан да балдар келип окушкан. Аларды үймө-үй кыдырып, ата-энелерине түшүндүрүп жүрүп өзүм чогулттум. Жашы 6-15-теги балдар аралашып, жерге тегерете отурушуп, колдоруна кагаз, калем кармашкан. Ал эми 1939-40 окуу жылында биздин башталгыч мектеп райондо экинчи болуп 7 жылдык мектепке айланды. Директорлугуна мен дайындалдым. Бул учурда окуучулардын саны 124-кө жетти. Ош шаарында Патар Калмурзаев деген кадырбан карыя милициянын отставкадагы подполковниги жашайт. Мындан 3 жыл мурда редакцияга мени издеп келиптир. Агайдын кызы экениңди угуп көрөйүн, сүйлөшөйүн деп эңсеп жүрөм. Мени Пасаң агай окуткан. Атам кичине кезимде кайтыш болуп жетим элем. Кийерге бут кийимим жок. Окууга ынтызарлыгымды байкаганбы, же көңүлү өссүн дегенби, 5 жашымда мектепке көтөрүп келип окуткан. Агайга арнап жазган көп ырларым бар. Өзү окубай калса да кызы окусун дедим. Патарава атам жөнүндө жазган ырлары быйыл жарык көргөн алгачкы китебинде да жүрөт. Өзүнүн биринчи мугалимине болгон ыраазычылыгын 70 жылдан ашуун жүрөгүнө сактап келген адамдын бул ыр саптары атама койгон чоң эстеликтей туюлду.
Айылда бирөө танабы мугалим болуп биринчи ачканын мектеп Пасаңдын. 5 жашта эле мен жетим көкүлүм сылап окуткан жоктотпой жогун атамдын. Быйыл жаңы окуу жылында биздин айылдын уул кыздары жаңы курулган мектептин босогосуна атташты. Тоо коюнундагы бардык шарты бар жаңы типтеги татынакай мектеп экология жана өзгөчө кырдаалдар министрлигинин 14 миллион 200 миң сомдук каражатына бүттү дешет. Чоң шаардын мектептеринде да жок спорт залы бар. Күндүн нуру менен жарык кеңири тийген жаркыраган класстарда 1500гө жакын балдар билимге ээ болушат. Алар мындан 70 жыл мурдагы биринчи мугалим Пасаң Кочкорбаевден окушкан алгачкы 17 окуучунун өсүп өнгөн урпактар эмеспи? Доорлордун өнүгүшүн, мезгилдин учкулдугун билдирип, жаңы мектептин жанында 70-жылдары биз окуган мектептин имараты жапыз жана эски көрүнсө да көптү көргөн карыдай даанышман, жупунулугу жана сүйкүмү менен жүрөккө жакын. Булар биздин айылдагы 2 жана 3 муундагы мектептер. Ал эми алгачкы салынган мектептин бузулуп кеткенине көп болду. Мен анда 1-класстын жарымына чейин окуп калдым. 1962-жылы 5 жашымда ошол мектептин босогосуна аттагам. Мени да биринчи атам окуткан. Биз олтурчу класстын тар терезесинен көрүнүп турчу тоо карагаттары алигиче көз алдымда. Сентябрь айында окуу ачылган маалда мөмөсү капкара болуп мөлтүрөп бышып калган экен. 1-класстын окуучуларына атам өзү үзүп берип оол тийгизген. Бул карагаттарды атам тоодон алып келип отургузса керек деп ойлойм. Анткени ушуга окшогон эле тоо карагаттары биздин үйдүн багында да өсүп турчу. Ошол мектепти да Пасаң Кочкорбаев 1939-44-жылдары Мурдаш 7 жылдык мектебинин директор болуп иштеп турганда ашар жолу менен салдырганын көп жолу өз оозунан уккам. Билимдүү мугалим кадрлар таңкыс болгондуктан согушка барбай калыптыр. Бирок билим берүү майданында да оорчулук согуштагыдан кем эмес эле. Мектептин имараты бүтүндөй мугалимдердин, элдин жана жогорку класстардын окуучуларынын күчү менен бүтүптүр. Терезелерине айнек жок болгондуктан эчкинин терилерин ийлетип туруп тактырган. Ошол учурдагы аш жылаңач, аталарынан, агаларынан айрылышкан жүрөгү өксүк балдарды мектепке тартып, билим бериш да оңойго турбаса керек. Дарыянын аркы өйдүндө жашашчу балдарды кышында буттары үшүйт деп өзү атка өңөрүп, кечмеликтен өткөрүп келип окутчу эле дешет. Жайындасы жашы чоңураак эркек окуучуларды ээрчитип алып, тоодон отун алып, мектепти кышкы сезонго даярдоочу экен. Айылда канчалык турмуш оор, кыйынчылыктар болсо да, камбыл жана камкор директордун жан үрөгөн мээнети аркасында Мурдаш 7 жылдык мектебинде окуу үзгүлтүккө учурабай, окуу тарбиялык иштерде жогорку деңгээли менен айырмаланып туруптур. Согуш жылдарында билим берүү жаатындагы эмгеги үчүн атам 1944-жылы Алай райондагы мугалимдердин ичинен биринчи болуп СССРдин эл агартуусунун мыктысы деген төш белги, ал эми 1949-жылы эмгектеги каармандыгы үчүн медали менен сыйланган. Мурдаш айылындагы мен төрөлүп өскөн үйгө катарлаштагы 2 эски там бар. Анын эң эскисинде атамдын балалыгы, жигиттик курак өткөн. Биз эс тарткан маалда эле бул үйдүн шыбында сырдалбаган эски бешиктин жыгаштары илинип турчу. Бул бешикке чоң аталарымдын бир нече мууну жаткан дешчү. Алардын баары айылдагы кадырман адамдардан болушкан экен. Өсүп өнүп, тукуму улансын деген тилек менен атадан балага өтүп терметкен бешик үй бүлөлүк реквием катары муундан муунга сакталып келди. Ал эми чоң атамдын үйү 20-кылымдын башында Мурдашта биринчи салынган там үй болуп, айылга келген сыйлуу меймандардын баардыгы ушул үйдөн узатылып, качан болсо эшиги ачык, келим кетим көп, дасторкону мол, куттуу ордо катары ушул күнгө чейин аңыз кылышат. Орто оокаттуу болсо да калыс кеби, нарк насили менен айылдын билермандардын бири катары кадыр баркка ээ чоң атам Кочкорбай өз убагында баласынын билимдүү болушуна кызыгып, Эсенбай Калпа дегенге окууга берет. 5 жыл бою Куранды ооз эки жаттагандан башканы билбеген атам
1928-жылы сабатсыздардын курсу ачылганда биринчилерден болуп кирип, bir günde эле алифбедеги тамгалардын баарын таанып билип, кечиндеси үйгө келгенде шатырата окуп берсе, сени жин дарыды деп чоң атам кууп чыгыптыр. Ошол күнү жыйылган чөптүн үймөгүндө түнөсө да, чыныгы билимдин жолуна өжөрлүк менен түшөт. Atam bizge көп aytar эле. Мен өмүрүмдө 2 гана жыл окудум. Бирок ошол убакта эң билимдүү адам биз болгонбуз. Мезгил ушуну талап кылган. Жаңы доорду куруу үчүн 10 жылдап мектепте, анан 5 жылдап институтта окууга убакыт болгон эмес. Сабатсыздыкты жоюу курсунда тамга таныгандан кийин 1929-жылы Ош шаарында ачылган 9 айлык мугалимдерди даярдоо мектебине кирип окуйт. 1938-жылы Каракол шаарындагы 9 айлык 7 жылдык мектептерге мугалимдерди даярдоо курсунун тарых бөлүмүн бүтүрөт. 1947-жылы Кыргызстан Компартиясынын Борбордук комитетинин алдындагы 9 айлык партиялык мектепте билим алган. Бар болгон билими ушул болгон. Тез аранын ичинде кадрлар даярдоо зарылдыгы менен кыска убакытта чала чарпыт билим алса да, атам өмүр бою өз билимин өзү өркүндөтүп келди. Мен эс тартканы атамдын колуна китеп түшпөйт эле. 50-60 жашка барып калса да, Маркс, Энгельс, Ленин жана башка көптөгөн коомдук ишмерлердин, философтордун чыгармаларын, көркөм чыгармаларды, газета, журналдарды кунт коюп окуп олтурганын көрчүмүн. Тег эле окуп койбой, өтө маанилүү жерлерин белгилеп, кагазга көчүрүп, же атайлап тиркеме жасап, айтылган ойлордун, маалыматтардын маңызын чагып, акыл сезимине өчкүс кылып сиңирер эле. Атүгүл биз бала болсок да, ар бирибизге арнап дептер ачып, улуу ойчулдардын өзү баалаган сөздөрүн, ырларды көчүрүп, өзүнүн акыл насаатын жазып мураска калтырган. Кеч көргөн балдары биз чоңоюп жетилгиче көзү тирүү турарынан чочулаганбы, айта турган акылын, бере турган насаатын ошентип камдаптыр. Жаш кезинен эле жамактап ыр курап, ыр жаза койсо да, атам эч убакта өзүн акындардын катарына кошкон эмес. Чыныгы адабиятты өтө жогору баалап, чыгармачылыкка сүйүүсүн жүрөгүнүн тереңинде жана таза сактаган. 50-жылдардагы кыргыз адабиятында чоң табылга болгон Чыңгыз Айтматовдун биринчи жыйнагы Обон деген китебин, Алыкул Осмоновдун ырлар жыйнагын, Жолборс терисин кийген баатыр дастанынын котормосун, Карл Маркстын өмүр таржымалы жөнүндө көркөм баянды көзүнүн карегиндей бекитип жүрүп, мен 8-классты эң жакшы деген баалар менен аяктаган күнү өтө ыйык белек катары тартуулаганы эсимде. Балдарынын эң улусу мен бир аз чоңоюп, китептин баркын түшүнгүчө кирдүү колго карматпай, сары майдай сактап келиптир. Ошол китептерди окугандагы таасирим алигиче унутулбайт. Балалык дүйнө таанымын байып, керемет кыял дүйнөгө кабылдырган. Үйүбүздөгү өздүк китепканада жыйналган китептерден улам, азыр атамдын көркөм табитинин кылдаттыгына таң калам. Чыныгы адабиятты айырып тааный билген жана аларды көзүнүн карегиндей сактап, эң баалуу дөөлөт катары баарынан бийик койгон. Үйгө көр дүйнөнүн ордуна китеп жыйып, рухий азык бизге калтырган мурастарынын бири болду. Ал эми журналистикада мени атам телчиктирди. Өзү 1949-52-жылдары Алай райондук Кызыл Кыргызстан гезитин түптөп, алгачкы редактор болуп иштеген. Бардык иштер кол менен жасалуучу типографиялык жумуштардан тартып, макалаларды жазуу, редакторлоо, корректорлоо бүт жумуштарды өзү аткарыптыр. Гезитте иштеп жүрүп алган тажрыйбасын мен 3-класста окугандан баштап кабарчылык өнөргө бүт тити менен үйрөтүүгө жумшады. Райондук гезитке, Кыргызстан пионерине, радиого кыска кабар жазууга машыктырды. Биздин муун мени кабарчы катары мектеп мезгилинен бери жакшы таанып калышканы да ушундан. 5-класста окуп жатканымда алыскы Украинанын пионердик Зирка гезитине Кыргызстан жөнүндө бир бет арналып, анда Кыргызстан пионеринин активдүү кабарчысы катары менин да чоң сүрөтүм чыккан. Учу кыйры кең Украинанын бардык аймагынан каттар, бандеролдор,
Pasılkalar jamgırda jagan. Gününe 300-500 kattar tangak bolup gelip açууга үлgüre alçı emesmin. Oşol wagtdagy okuçylardyň bir-birine tilekdeşdigi, taanyp bilүүgө yntydarlygy adyrkymagyňga mümkin tüşünüksüzdür. Bul katlardyň köpçüligi haligiçe Murdaş mektebinin dostluk burçunda saktalyp durat. Tanışuu katlarynyň bardygyna жооп berүүgө çamam jetpese de atam adam dep kayrylgandan keyin joopsuzluk aldyryş jakşy emes dep maşinkaga özü göçürmelep bergen ıralçylyk katlaryn eç bolbosa bir jolu jönötüp koýuşumdy talap kılar ile. Atam esi aluga çykkan jyly 61 jaş kuragynda bul dünýeden erte ketdi. Oşol jyly men Kırgız Mamleketdeki Üniversitetiniň jurnalistika fakultetiniň 1-nji kursunda okup jatkam. Mugallimler gazetasına atamdyn mugallimlik kesibi jönde makalam jaryk gördü. Any okup ayabay tolkundanyp terisine batpay süýnüpdir. Üýge gezdi götürüp gelip apama görsetörde ıylap jüberipdir. Özü jönünde жазылganyna gana emes, menin jurnalistikadagy 1-nji olutduğu makalamdy görgönüne ırazy bolup, "Heme armanym jok" degen eken. Birinci mugallimim, birinci kommunist, birinci aktif, birinçilerden bulmuğunu bizge adaldıkları, elge ak kızmatı, büyük ideyaları jana akıykatı menen mayak bola alışat. Alar jaşoonun akıykat sırın ak jüröktükten, çınçıldыкtan, emgekten tabışkan eken. 30-njy ýyllardyň revolýusiýaçyl duhuna atam ömür boyu ak boydan öttü. Atygül oşol mezgilden komissary giýүүçü giýiminde ömür boyu üstünden düşürgen jok. Ak jakaly askerdik kitel, galifeşim, hrom ötük, kayışton. Kitelinin ak jakasyna gir juguzbay, askerdegiden beter öz golu menen jaňylap almaşdyryp durar ele. 30-njy ýyldary tap güreşi güçöp turgan mezgilde kommunistler eskinin sarkımtısı bolgon masy giýbeş gerek dep, toğunun kardy gışında da tufliçen at üstünde jürüp butlarıma suw ötkürüp algamyn deşi. Anın azabyn ulgaýgan çagynda aýabay tartdy. 70-nji ýyldar ele orlu butlaryna jylyw jana bügülüp жазылганга ыңгайлуу dep masy giýip barsa, mektepden partiýalyk komitetiniň bürosunda ataýy masele garalyp, mugallim masy giýbeş gerek dep tyýw salynganyn bilem. Kommunistlerden algaçky muğunun ökülü gatary ömürün adal jaşap öttü. Komdogu akykatlyk, tazalyk üçin güreşdi. Taza boluunu eň birinçi özüňden başla degen prinsipti tutungan. 50-nji ýyldary partiýanyň Gülçö raýonduk komitetinde instruktor, raýonduk gezitiň redaktory gatary partbüronun müçesi, Çarbanyň partiýalyk uýumynyň gatçysy, andan keyin mektepde işlep turgan ýyldary jaňadan paýda bolup başlagan jemekey içmekey jetekçilerge gün görsetmepdir. Oşol ýyldary raykomdun birinci gatçysy menen garmaşkan okuýasyn köp eskerişip jürüşet. Mal çarbalu alay raýonuna goýlordy asyl tukumdaşdyr üçin Angliýadan alyp gelingen paradolu eki goçgordun birösün kolhozdun başkarması raykomdun birinci gatçysy gelse koşomatga soýup berip, çoň şan çöket menen başyny tartyp syý görsetet. Keyin bul koçgordun daýyny jogary jakdan izdele başlaganda birinci gatçy da başkarmada "Be gördüňbü jok, tö gördüňbü jok" deşip uğru alyp getdige şyltaşat. Atam bul çarbaga 13-nji komissiýa bolup baryp koçgordun başyny kim jegendigini anykdaýt. Öýdü raykomdun gatardagy instruktoru bolsa da birinci gatçynyň betini aýtyp moýnuna goýgan eken. 1952-nji ýyly Kızılgorgon aýaldyk kengeşine garaşdyğı Kalinin kolhozdun partiýalyk uýumynyň gatçysy bolup işlegen uçurunda kolhozdun töregasy jana esepçisi tarabyndan berilgen bir neçe spravkalar uşul günge çeýin üý bölölük arxivibizde saktalyp durat. Alardyň biri kolhozdun jalpy çoguluşynyň toktomy menen wagtly sahap içken uýdun süt üçin tölegen akçasy. Ekinçisi üýüne kokusundan gelip kalgan bir kap buğdaydy kayrak kampaga töktürüp, kampaçydan algan tilkata jana karızga alıp soygan ulak üçün 3 indüşke bergeni jönünde esepçinin küölöndürgön kattary jana başkalar. Özü eldi mençigin jebey, başka çoňdordu da jedirbegen ak jürek kommunist göbüne jakkan emes. Kolhozdun jetekçileri dal uşul bir kap buğdaydy jana kolhozga jogortan gelgen mehmandardy
Биздин үйдө меймандаганда өздөрү алып келишип союшкан улакты жеп алды деген жала менен райкомго тоголок кат жазышкан экен. Партиянын бюросуна жөнөрдө эч нерседен кабары жок атамды эл душманы катары бюродон ары камакка кетет деп ишенишкен тоголок катчылар артынан жылуу кийим кечегин ала барышыптыр. Абийири таза атам бюродо ачык далилдер менен өзүн актап чыгат. Чогулуш бүтүп колхоздун өзүнө кара санатайлык кылган жетекчилери менен бир машинеде айылга кайтышат. Арам ойлору орундалбай калгандыктан үзөңгүлөш жолдоштору бетин тикке карай алышпай келатышканда машинени дарыянын жээгинде токтотуп, үйгө базарлык деп алган дарбызын союп, баарын сыйлап туруп: "Үкөлөрүм, ак ийилип сынбайт. Баарыбыз эл кызматындабыз. Болгон ишти унутуп, эл үчүн таза иштейли" деп кең пейилдүүлүгүн көрсөткөн дешет. Биз эс тартканда да атамдын чындык үчүн эч нерседен кайра тартпаган көк жал мүнөзүн көрүп билип калдык. Колхоздон же мектептин партиялык чогулуштары кеч түнгө барып бүтөт эле. Иним топчу экөөбүз таш фонарды күйгүзүп тосуп барып, чогулуш жүрүп жаткан бөлмөнүн кире беришинде көпкө күтүп отурчубуз. Ошондо көпчүлүк учурда бир гана атам сүйлөп, кайсыл бир кемчиликтерди ташка тамга баскандай таасын айтып, же маселе көтөргөн бийик кайраттуу үнү дайыма угулуп турар эле. Жамандыкка да, жакшылыктарга да кайдыгер мамиле кыла албаган чынчыл, калыс жана эр көкүрөк кулк мүнөзү менен бюрократ жана жебичкич жетекчилерге жакпаса да, карапайым адамдарга өтө жакын болуп, сый урматын арзыган. Райондо иштеп жүргөндө айылгыштакка иш сапары менен чыкканда, чоңдордун берген чайын ичпей, ошол айылдагы эң карыя аксакалдын үйүн сураштырып барып түнөчү экен. Кийин биз балалык чагыбызда үйүбүз санжыралуу каарылардын ордосу сыяктуу дайыма киши үзүлбөй, өткөн кеткен тарыхтын, уламалардын учугун чубашып, не бир кызык аңгеме дүкөн куруп олтурушар эле. Сөзмөр, санжыралуу, нарыктуу бул аксакалдардын жаштарга кадыр баркы, таасири, тарбиясы өтө терең болгон. 60-жылдары билимдүү кадрлар көбөйө баштаганда атам ордун бошотуп берип, Мурдаш 8 жылдык мектебинде башталгыч класстарды окутуп жүрдү. Мен да 1-4 класстарда колунда окудум. Билим деңгээли канчалык болгонуна албетте баа бере албайм. Бирок аталык мээримин аянбай, баардык балдарга тегиз камкор мамилесине көп жолу күбө болгом. Ал талапты биринчи мага коюп, калгандары агайдын кызына карап тарбияланат деп көп айтчу. Ошондуктан атамдан башка өмүрүмдө эң талапкөй жана катаал мугалимим болбосо керек. Ал мага мектепте гана түгүл үйдө да үнүн көтөрүп сүйлөбөсө да, элге бийик беделин түшүрүп албаш үчүн эң тартиптүү, мыкты окуучу болууга аябай аракеттенчүмүн. Бир эле мага эмес, окуткан окуучулар үчүн да караны тоодой болгон өтө чоң авторитет эле. Өзү мектепке ишке жөнөрдө папкасына нан салып алчу. 60-жылдары деле элдин турмушу оор болуп, нанга жетинбеген үй бүлөлөр көп окшойт. Сабак учурунда эшикке чыгып мына бул нанды жеп, суу ичип кел деп, кээ бир окуучуларды сыртка жөнөтүп турат. Окуткан балдар кыздардын дилин, тилин таап, ала-балын илгиртпей байкап, аталык мээри менен көңүлүн көтөрүүгө устайлы. Окууга жакшы катышпай же жетише албаган окуучулардын үйүнө барып, себебин билмейинче көңүлү тынч эмес. Мен 1978 жылы Кыргыз мамлекеттик университетти аяктап, атам иштеген мектепте алгачкы эмгек жолумду баштаарда аябай толкундандым. Өзүмдү дагы эле агайдын кызы, атамдын окуучусу катары сезип, аны уятка сөзгө калтырбас бекем деп жүрөксөдүм. Атанын кызы деген бага татыктуу болуу бир чети мени шердентип, күчүмө күч кошсо, экинчиден өтө чоң жоопкерчилик эле. Мугалимдик кесиптин ары татаал, ары ыйык жүгүн көтөрүүдө эң биринчи жылуу сөзү, арыбас кеп кеңештери менен бир мезгилдеги атамдын окуучулары болушкан тажрыйбалуу мугалимдер ак дилден жардам беришти. Меңиш Айдаров, Сартбай Абдыкайыров, Токур Ыдырысов жана башка агай эжелердин айткан сөздөрү жүрөгүмдө жатталып калды. Агай окуучуларга гана эмес, жаш мугалимдерге да атадай камкор эле. Биз жаңыдан иштей баштаганыбызда иш пландарды кандай түзүүдөн тартып, сабакты өтүү, балдар менен кандай мамиледе болуу жөнүндө акыл кеңешин жан дили менен берип, ишибизге көз салып турчу. Агайдай адамгерчилиги,
adaldygy başgalarga tarbiya bolup, oğuzundan sanjaraly sözleri tögülüp, narkty alıp jürgen karyalarda hazır tabu kıyın. Biz alarda görüp ösüp, sözün ugup kalganımızga sıymyktanabız. 40 жылдан aşun ömürün jaş muğundu tarbiyaloga arnagan atam, 61 yaşında 1974-жылы mektebi okuçulary menen goştoşup, pensiyaga çykkandan 2 ay ötpöy infarkt dartынан göz yumdu. Balalykda algan ilimiň taşka çekken sürettöy dep Ulu Saadi aytkanday, bary unutulsa da balalykda algan talimiň menen täsiriň hiç kaçan unutulbayt. Atam menen apam birgeleşip kuruşkan üýbülülük kuttu turmuşu bizge baktylуу balalykty berdi. Alar jeke turmuşlarında tagdyrdan köp sokkularyny alışsa da, jüreklerinde balkıgan mehrimin, aýköldüklerin, jaýdary jana adamgerçiliktүү münözlerin böksörtpöy saktap kalışkanına taň galam. Maga çeyin baldary toktoboy, 1-2 jaşka çykyp çygelekde ele 5 balasy çarçap kalat. Seni büt aýaldyn eli tilegen, eldin batasy menen çoňoýgonsuň dep göp aýtşar ele. Menden keyin bir kız 3 yıl bala görüşüp, siňdim 2 yaşka çygyp kalganda dagy ajal alıp ketdi. Perzentinden ajragan ata-eneniň güýtün hiç kimden başına salbasyny ılayım. Çıgarmaçylygymdyň köpçülük karmandary balanyň güýtün tartkan ene bolgonu da uşundan go dep oýlayp. Atam menen apamdyn jüregin jaralagan oşol gaýgylaryn intuitsiýam menen tuýsam gerek. Ölümden gorkup kalışkanby, bizden gözübüzde karap ötö böpölöp bagışdy. Ayrıkça meni Akjol toyum deşip alakanga salışat ele. Kız bala meyman bolot deşip ardayım atamın canına törgö oturguzuşup, jilikten sıylusu da menin kolumda. Inilerim Totubek, Mamrasul, Rıspeke menin aytkanım aytkan degenim degen baş götörüşüp gayaşa kılmay jok. Birok ata-enebizden tarbiyasынан by ötö ıntymak bolup, ömür boyu sen men deşpey yaşap keletabız. Atabızdan dağı bir uluu talimi jupunuluk da sögüzgö singen münöz boldu. Mömölü darak jerdi gözde ilet dep kulağımızga kuyup ayta berer ele. Jaşoda jönököy, kiçipeyil, jupunu bolgula degen nasatına özünün jeke jürüm turumu şaykeş bolup turçu. Balaga ötö zarıgıp, bizde Kudaydan tilep alsa da, elden başkaça kılıp giyindirip, je çalçаңdatıp aşıkça erkeletken jok. Apam Amira 4-nji klasstyk ele bilimi bolsa dagı, janna jok merimdiligi, sыйкор jana tuğan urukka karamduu jan ele. Atamdan ötö jaş kalganыбыз menen apam belim beken bup, barыбызды tuğrubuzga kondurdu. Üy jayыбызды, baldarыбызды görüp, çayыбызды içip, anan göňüli tınıp göz yumdu. Öler ölgünçe atamdy ozundan düşürbey, jakşı adamdy görse, ataň okşoş kişi eken dep kalçu. Turmuştun ısık suğun birge götörüşüp, ömür boyu sıylaşıp ötüşkön juwayna, jürek jıluluğunu öçürböy tunuk saktadı. Ayıldık mugalimden bir uy, 1-2 koy eçkiden başka baylığı jok, jupunu uy bülösünde balalığız ötse da, göңül tok, telegeyi tegiz, merimge bölönüp çoňoýduk. Men törülgön jyly atam ayılda 1-nji bolup, paydbal koyulgan, şifirlengen, poldungon uy salypdyr. Oşol uy azyrga çeyin turat. Geçegele kurulgan standarttu aktamdardan kim kalışbayt. Anda geçüýenim Rıspek tütün bulatıp, ata jurttu eýledi. Jylda 30 mezgilinde oşol üýgö bala çakalarybız menen barıp, tuğulgan jerge, üýgö, ata-enege bolgon gusabızdy jazabız. Murdaş, eň biýik toolordun, gök kaşka bulak suwlarynyň mekeni. Alaydın Şwitsariýasy degen atga gongon. Zokany jarıp atyrlyp çygyp, 10-15 metr biýiklikden sapyrlyp agyp düşkön şarkıratmanyň göýsü bizden üýge beýmaral jetip durat. Oşol şarkıratmanyň suwsun 3-nji üý bolup biz içýübüz. Eşik aldynan bir arık bulak suwsy şıldyrap agyp ötet. Alystan ak karly zalkar toolor gökdiri. Toonun taza jana salkyn awasynyň jagymı da bir sonun. Arık jegindegi japjaşyl tulanga ownap, tabigatdyň japjaşyl görküne göz toýboy, bulak suwsunun şıldyryn tыңşap, es aludan artyk rahat jok. Oşondukdan 32 ubagyn bala çakabız menen Murdaşda ötkörүү bizdin üý bilege adatga aylangan. Al emi tam taşta gurçagan düpügön bakta atamdyn öz golundan jaralgan. Dıykançylykka jok toluktardan mömö jemiş daraga turgay
üy aldına talda ekpegen adatyn buzup, ayılda algaçkılardan bolup bak kılgan. Oşol mezgilde murdaşlyktарды suktandyrgan bul beýiş bakta ne degen gana möme öspeýteli. Almanyň erte bışuçu, jaýky, güzgü, kışky bardyk sortlar, örüklerden türleri, gilas, kaynolu, nak, şabdalı, alça, karagattan beri. Atugül qoğun, jüzüm östürüm dep kança hareket jasabady. Bulardyň bardygyn taştak жерden taşyn korum-korum kılıp terip jürüp, öz golu menen egip östürgen. Kıyıştırıp, жаңы sortlardy da jaratkanga ustaly. Atam gözü türüsünde bul mömelerde eç kaçan satkan emes. Ayıldın bardygyna oğuz tigizip, tarkatyp jiberçi. Murdaşda kim sırkolap kalsa, möme jemes salıngan başlygyn götürüp, abadyn suragany aşygyp jönöýt. Tabigat menen jany birge kozduktu tuyup seze algan jan düýnösü daima jaratmandyka, çygarmaçylykka umtulup turç eken. 60-70 ýyldary üýüzdün eşik aldyna atayın gül egüçü klumba jasap, ayılda jok gülдөрдü östürgen. Alardyn uruktaryn gaýda barbasyn, kim dünýünden koz gül görbösün surap ala gelip jürüp ekken. Üýdün aylana tegeriginde emes, toğlordun goktu golotlarında iyip turgan bulak gözlerine, suw jeyeklerine baktara oturguzup, anı mal jebesin dep tikenekler menen kurçap uwaralanganına oşol mezgilde ayıldaşları düşüngen emes. Hudaýdyň guruk jerinde eýlep aldy dep jaman görüşken. Boş jatkan жерди görkdöndürüp, jaratylışga da, adamga da kam görgen hareketi emi gana bağlanyp jatat. Atam östürüp koygon tal tereklerinin butaktары otunga jarap, bizge kışkıga, arça karagay jana başka japayı daraktарды kıyuga tura gelgen jok. Ataň ölüp kalgandan keyin da bizdi bağıp jatat dep, apam ömür boyu ırazı bolu menen aytyp jürdi. Men mektepti bütör жылы atam ököz üýdün jandagy Karataş degen döňsöge çykyp barıp, alakanga salganday bolup görüngen, ayıldın bakşakka çömülgen üýleri, kartoşka egilgen talalar, ak köbük bolup iriringde wakkan darya, alp toğlar gözübüzge çöküp suktana garap oturganybızda aytkan sözü jüregime ornap kalypdyr. Kızım, göňüliň çökkende toğa çyk. Toğnun gasiyeti ukmuş. Yürekti tazalap dukyňdy göteret. Anan döňsönün aldyndagy kuruk saýdy görsetip, sen institutty bütürüp gelgençe uşul saýdy bak kaylandyryp, diplomunda oşol baktın içinde jup berem dep kıyaldangan. Birok bul günge ülgürgen jok. Men 2-nji kursda okup jatkanda bizdi kaygıga salıp armandy gete berdi. Öz ata-enesi menen syymyktanyw adam üçin çoň bakyt eken. Oşun üçin Kırgızda "Jet ataňdy bil" degen nakıl söz bekerinden çykpaganyna ulam jaş örülegen saýyn ynanasyň. Ylaýym öz atasy üçin syymyktanyny har bir adamga buyursun. Bizden baldarybız da biz üçin syymyktan alsın. Estutumdun ayağı.